Салам, мен офис командасынан Дакмын. Мен сиз менен эмне үчүн документтериңизди OneDrive'да сактоо керектиги жөнүндө сүйлөшкүм келет. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар бардыгын бир түзмөктө, бардык папкаларын, сүрөттөрүн жана документтерин сакташат. Бул эгер аппаратыңызды дайыма жаныңызда алып жүрсөңүз, абдан ыңгайлуу. Документти OneDrive'га сактасаңыз, бул документке интернетке туташкан каалаган түзмөктөн кире аласыз. Эгер сизде iPad бар болсо, үйгө келип, бул документти ача аласыз. Жана iPad эле эмес, сиз Android түзмөктөрүн, Android телефондорун, iPhone жана Windows телефондорун, Mac жана иш такта компьютерлерин колдоно аласыз. Документти браузерде ача аласыз. Жана бизде бул түзмөктөрдүн бардыгы үчүн акысыз тиркемелер бар. Сиз ошондой эле башка адамдар менен файлдарды бөлүшө аласыз. Мурда биз бул документти алып, аны бир нече адамга электрондук катка тиркөөчүбүз жана документтин бир нече нускасын алмакпыз. Эгер сиз аны OneDrive'га сактап, анан баарына шилтеме жөнөтсөңүз, анда бардыгы документтин бир версиясында гана иштейт жана офисте иштөө үчүн Office керек эмес. Алар документти Word, Excel, PowerPoint жана OneNote'тун акысыз версиялары болгон Office онлайнга ачышат. Аларды каалагандар колдоно алышат. OneDrive маалымат купуялыгын камсыз кылат. Документти ким көрө аларын же аны көрүп жана түзөтө турганыңызды сиз чечесиз. Эгер сизде Office 365 жазылууңуз болсо, сиз бир нече сонун кошумчаларды аласыз. Мисалы, бир түзмөктөгү акыркы документ бардык түзмөктөрүңүздөгү акыркы документ болот. Андыктан, эгер сиз бир нерсенин үстүндө иштеп жатсаңыз, аны булутка сактап коюңуз. Жана iPad'ыңызды бир нече жумадан бери ача элек болсоңуз да, Word'ду ачканыңызда бул сиздин эң акыркы документиңиз болуп калат. Түзмөктөр ошондой эле белгилүү бир түзмөктө акыркы жолу иштегениңизде документтин кайсы жеринде токтоп калганыңызды эстеп калат. Андыктан документтин ошол бөлүгүнө түзөтсөңүз болот. Мындан тышкары, Office 365 жазылуусу менен сиз кошумча бош орун аласыз. Сиз дагы эле OneDrive'да бардыгын сактай аласыз. Документтер, сүрөттөр жана видеолор. Бирок жазылуу менен сиз бүтүндөй 1 терабайт бош орун аласыз. Бул 300 000 сүрөт же миллиондогон документти өзүнө батыра алат.